Кыргызстанда жүрөк, кан тамырлары ооруларынан каза болгондордун саны жыл санап өсүп келет. Адистер мунун башкы себеби катары калктын 70%-нын кан басымынын жогорулугу, турмуш тиричиликтин ойдогудай эместиги менен түшүндүрүшөт. Ушундан улам буга чейин Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен республика боюнча 40 миңден ашык адам акысыз текшерүүлөрдөн өтүшкөн. Жүрөгүңдү сакта акциясынын алкагында тажрыйбалуу кардиологдордун тобу заманбап техника менен алыскы аймактарга чейин барып, калкты медициналык текшерүүдөн өткөрүшкөн. Бул турасында кабарчыбыздын материалы. Дүйнө элинин 40%-нын кан басымы жогору. Жылына 9 миллиондон ашуун адам инфаркт жана инсульт дартын айынан көз жумат. Ал эми Кыргызстан, Россия, Казакстан, Украина өлкөлөрү менен бирге жүрөк кан тамыр оорулары, инсульт же мээдеги кан айлануунун бузулуусу боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда турат. Адистердин айтымында азыркы учурда Кыргызстандагы өлүмдүн дээрлик жарымынан көбүнө жүрөк кан тамыр оорулары, артериялык кан басымдын жогору болуусунан келип чыккан инсульт себеп болуп жатат. Өзгөчө бул дартка чалдыккан алыскы аймактын жашоочулары өз убагында медициналык текшерүүдөн өтүшпөй, оору күчөп кеткенде гана аргасыз кайрылышат. Ушундан улам Өнүгүү Прогресс партиясы буга чейин жүрөгүңдү сакта деген акциянын алкагында Бишкектеги тажрыйбалуу адистерди топтоп, өлкөнүн алыскы тоолуу аймактарын кыдырышкан. Жерлерде ооруларга түзөнтүү жардам берип атабыз. Мындай консультация элемес, мына көрдүңүз аппараттарды алып келип, ошол Бишкекке жете албаган ооруларга аппараттарды кардиограмма, эхокардиограммаларды тартып, анан жаш балдарда ошол тубаса пароктор болот, жүрөктөрдө тесттер, ошолорду тактап атабыз. Жүрөк кан тамыр ооруларынын күч алышынын адистер турмуш шарт, аз кыймыл аракет, психикалык ар кандай травмалар, салмактын нормадан жогору болушу жана туура эмес тамактануудан көрүшөт. Кардиологтордон турган топ дарыланууга шарты жок, алыскы аймактардын тургундарын акысыз текшерүүгө алышкан. Анткени аталган илдет менен дарыгерлердин айтымында көбүнчө тоолуу аймактардын жашоочулары жабыркап келишет. Кардиограмма жасагандан билдим, ага чейин билген эмесмин, мурун жакшы эле беришир. Азыр брадикардияң бар деп лечение алып атам. Биздин өзүбүздө деле кардиология бар, бирок ошол ЭКГ именно мен брадикардияны ушул Бишкектен келген врачтар гана диагнозуму точно коюп беришти да. Элдин муктаждыгын чечип, бардык союларын түзүп берген ушул медициналык жардам көрсөткөндөргө рахмат айткым келет да. Бишкектен дарыгерлердин келүүсүнө көп суранышты. Себеби ушул жерде карапайым элдин Ошко, Бишкекке барып, дарыланып, ошондой диагностикадан өтүп, мындай бир жардам алуусу абдан кымбатка турат. Дарыгерлердин көчмө тобуна бир гана кардиолог эмес, гинеколог жана дагы башка адистер кирген. Анткени аймактардагы аялдар ар кандай ооруларга чалдыгып калганы менен өз убагында дарыгерлерге кайрылбай жүрө беришет. Көпчүлүк аял затынын проблемасы бул баягы эрозия оорусу абдан көп, баягы шамалдаган, суук тийген оорулар абдан көп. Көпчүлүк аял заты ага көңүл бурбайт. Өнүгүү Прогресс каржылаган дарыгерлердин көчмө тобу 40 миңден ашык адамды медициналык текшерүүдөн акысыз өткөрүшүп, консультацияларын беришкен. Ал эми оорусу күчөп кеткен көптөгөн адамдарды Бишкекке алып келишип, мындан аркы дарылануусун көзөмөлгө алышкан болчу. Бүгүнкү күндө Өнүгүү Прогресс партиясынын жүрөгүңдү сакта долбоору эң ийгиликтүү жана эл оозунда калган долбоор катары айтылып келет. Изат Шугуралиева, Азамат Тагаев, Сентябрь.